Жалал-Абадта больницада жаткан жерлерде таракандар көрүндү. Ошондон балдарымдын камча кылышат. Матрастардын кебетеси. Бул тасма Жалал-Абад облустук балдар клиникалык ооруканасында тартылган. Видеодо көрүнүп тургандай таракандар жаш балдар жана ымыркайлар бөлүмүндө чыккан. Мындай жагдай болгонун ооруканадагы энелер дагы тастыктап, балдарына таасири тийип калышынан коркуп, кээде жарыкты өчүрбөй жатып жүрүшкөнүн айтууда. Ятканыбызга 8 күн 9 күн болупты. Таракан hamma палатада ham bor. O yer tagidan chiqqan yerlarda ham yuradi. Korkup yattık, bazı nimalar uxlamadi ham. Свет yoqib yotishdi. Тасма социалдык тармактарда тарап, коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Тараканды билбей матрацтарды жаткан келиндер өзүңөр ушундай абалга алып келесиңер. Тазалык дегенди билбейсиңер. Ооруканада ушундай болсо, башка жерлер кандай болду экен? Ал пациенттин өзүнөн тамак аштарды кухняга алып чыгышпаса таракан чыгат да. Жетекчинин ошол жерде иштеген санитаркалардын чалакылыгы. Китайский 20 сомдук дары бар, ошону деле сээп койсоңор чыкпайт таракан. Орок ору албаган орок тандайт болуп атат. Интернетке чыгарганда калп эле актанып калбай. Жаш балдар жана ымыркайлар бөлүмү 43 орунга ылайыкталган. Бирок акыркы 3 айда ооруканага жаткырылгандар дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Бейтаптар бөлмөлөрдө тамак ашын сактап, тазалык көңүл сыртында калып жана имараттын эскилиги жеткендигин дарыгерлер жүйө келтирет. Өзүбүз дагы папалатам жаап, оборотка кылып чыгарып атабыз. Канча айтабыз, эми конечно, эми жаш баланы деле ухаживающий болгондон караш керек да. Тазараак карап, сийдирбей, чычырбай, таза карап, ушактатпай, жакшы караса, ушу бөлүмдө эле жакшы болмок. Азыр эле кызматкерлер ошончо бейтапта караганга жетишпей калып атат. Ашыкча кет матрастарды алып чыгарып коебуз. Жай келгенде кайрадан аны обработка кылып жана жуудурганга берилет да. Буга чейин ооруканага атайын адистер чакырылып, залалсыздандыруу иштери жүргөн. Бирок андан майнап чыккан эмес. Эми дагы залалсыздандыруу пландалып жатканы кабарланды. Дезотдел менен келишим түздүк. Келишим түзгөндөн кийин ошол бир обработка кылышы 28 000 сом акча болот экен. Биз аны төлөп бердик, жасаттык. Бирок дагы деле ошо талапка толук жооп бербеди деген күмөн иштер болуп туруп, дезотдел менен кайрадан сүйлөшүп атабыз. Дагы экинчи жолу дагы дезинфекция иштери жүргүзүш үчүн. Матрастар дезотделге барып туруп, дезинфекция бийик градуста дезинфекция болот. Ошондо любой эле материал ушундай саргайып өңүнөн кетип калат. Бирок ошого карабастан жаңыланат. Мындай жагдай боюнча облустук санэпид көзөмөл борбору текшерүүгө алып, тийиштүү чаралар көрүлөрү айтылды. Биз эгерде больница ушундай болгон болсо, биз анда ошол катталган учур боюнча биз аныктай иликтеп, мындай жооп кайтаранга биздин мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз ушунчал деңгээлде ал таракан көп эмеде болгон болсо, эмне себептен жанагындай эме кылмагандыгы үчүн биз жооптук кызматкерлерге биз айыппул гана салганга мүмкүнчүлүк болот. Самал сот мекемелеринде тазалыкты биринчи орунда болот, себеби ооруп келген бейтап башка орунун жугузуп кетпеш керек деген биз мындай эме бар да, нускама. Буга чейин депутат Эрулан Кокулов ооруканадагы мындай алишемдиктерди социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында айтып чыккан. Залалсыздандыруу иштери натыйжасыз болуп жатканын коррупция менен байланыштырган. Азыркы больницаларда таракан басып калды. Эмне себептен айтайынбы? Анткени коррупция, анткени келип чачып кетмиш болосуңар, бүт документтерде чачылган болот, а по факту бүт бары видеого тартып жүрүшөт, таракандар чуркап жүргөн. Эмне калппы? Чын? Мындай жагдайлар Кыргызстанда бир нече ирет кайталанып, таракандар тамактануучу жайларда жана ашканаларда жүргөнү тартылган тасмалар социалдык тармактарга жарыяланып келет. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.